Арбаңыздар кадырман көрүүчүм, керемет кечте кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Ал эми бүгүн эфирибизде дагы кадырлуу коногубуз бар. Алдыда сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Окумуштуу акын, оончу, балдар жазуучусу Сулайман Рысбаев агабыз бүгүн студиябызга келип отурат. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Келиңиз, алгач эле кыргыз элибиз менен амандашып өтүңүз. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу көрөрмандар. Мен сиздерди абдан жакшы көрөм, элимди сүйөм, элиме кызмат кылам деп жүрөм. Мына ушундай жадыраган жазда, жаркыраган күндө ушу амандашып, аман эсен жолугушуп отурганыбызга шүгүр кылалы. Сиздерге да рахмат, ушул берүүгө чакырганыңыздарга. Агай, анан сизди дагы биздин куттуу студиябыздан көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Анан негизи эле ушул кыргыз тили үчүн күйүп, өзгөчө балдар үчүн жан үрөп келесиз. Анан алгачкы суроо мындай болсун. Кыргыз тилин окутууда деги эле эмнелерге көңүл буруш керек? Тил деген бул өзү адамдардын байланышынын, катышынын куралы. Тил деген эмоциянын белгиси, тил деген улуттун белгиси, тил деген улуттун баардык байлыгынын сакчысы, ошонун кампасы, ошонун сандыгы. Тил деген улуттун жаны, тил деген адамдардын маданияты, тил деген улуттун маданияты. Деги тил бул баардыгын камтыган нерсе. Ошон үчүн айтам, эгерде улут тилин жоготсо, тил баарын жоготот деп. Ошон үчүн тилди сакташ керек, тилди коргош керек. Мен ошол тилди окутууда бул тил улуттун маданияты. Бир, экинчиден сүйлөп аткан адамдын маданияты дагы тил. Жан дүйнөсү тил. Ошон үчүн тилди окутууда улуттун маданияты катары, адамдын сүйлөө маданияты катары үйрөтүш керек деп эсептейм да. Ошон үчүн жанагы жан дүйнөсү жарды болсо, тили жарды болот. Көз карашы жарды болот. Жашоосу жарды болот. Мына ошон үчүн тилге өзгөчө маани берип, ал улуттун маданиятын алып жүрүүчү катары, өзүнүн маданиятын көрсөтүүчү катары окутуш керек. Мына ошондой багытта үйрөтүш керек деп эсептейм да. Агай, негизи эле ушул кыргыз тилинин эрежелери 1930 жылдан бери эле өзгөртүлө элеккен да. Анан негизи эле тилге реформа жасоо керекпи? Кандай ойлойсуз? Эми ошол 30-жылдары Касым Тынстанов кыргыздын ошол терминологиясын, ошонун негизинде морфологиясын, синтаксисин, ошонун негизинде баардык терминдерди аныктаган. Ошонун баардыгын сөздүн дагы кызматына жараша ошолордун дагы илимий жагын караштырып терминдерди жасаганда, бул уникалдуу эмгек. Бул өзү элдин түбөлүктүүлүгүнө кызмат кылган эмгек. Затато жетиш деген сөздү каяктан тапты Касым Тынстанов да? Ошентип, бул ушундай сөздүн философиясын таап жасаган да. Албетте ошол эмгектериндеги өзү дагы ошол сөзү өлбөй калган Касым Тынстановдун эмгеги менен бүтүндөй тилдик терминдер системага салынган. Эми бирок ошол эле бойдон калган жок. Жаңы терминдер кирди, жаңы терминдер менен тил илими бүтүндөй системага салынды. Эми эреже деген бул өзү шарттуу нерсе. Эрежени туура түшүнүш керек да. Шарттуулугуна жараша туура түшүнүш керек. Ошон үчүн кээде ошол бул эреженин өзүн дагы баягы үйрөнүш керек. Эреженин өзүн түшүнүш керек. Кээде да. Мына ошол жагын алганда баягы илимий методикалык жактан ал окуло берет. Мен терминдерди, эрежелерди өзгөртүү керек деген эмес, балким алфавиттин айрым бир орфографиянын айрым бир маселелерин өзгөртсө болот деп эсептейм да. Албетте методикабызды өзгөртүшүбүз керек. Анан методикабызды өзгөртпөсөк, жанагы бүгүнкү күндүн дүйнөнүн методикалык
ыкмаларын үйрөнүп ошого жараша окутсак анан натыйжа берет. Мен ушул жагын айтар элем да. Түшүнүктүү агай. Анан деги эле азыркы учурда ооз-эки тилге мындай коомдогу мамиле жетиштүү эместей да. Мисалы агай Токтогула көчөсү, остановка, анан обедке чыктым деп баягы айтып калбадыкпы, көнүмүш адат болуп калды да. Мен муну мындай деп айтам, биз өзүбүз маданиятыбыз, сүйлөө маданиятыбыз кандай дейм да. Ошол сүйлөө маданиятыбыз бул бизге баягы көп сын айттырат. Кээде ошондой жана орусча кошуп жарымы орусча, жарымы кыргызча сөздү укканда адамдар азыр ойлонуп калды. Коомдук транспортто дагы ойлонуп калды. Ошондой баягы чала сабат сүйлөп аткандарды азыр элдер, эй, сен эмне деп сүйлөп атасың? Сен сүйлөө маданиятың начар экен. Эмне эне тилде сүйлөбөйсүң? Деп азыр сын айтып калды. Демек адамдар улутунун баягы тилинин мындай туура эмес жакка ооп аны колдонуудагы мүчүлүштүктөр жөнүндө өзүбүздүн баягы сүйлөө маданиятыбыздын жардылыгына мындай сын көз менен карай баштадык да. Бул өзү абдан туура. Эгерде Толстой айтканда бул адам бир сөздү колдонуп алса, мода катары, ал ошонун мелчиги болуп калат деп коет да. Мына ошентип биз көп сөздөрдү унутуп, анын ордуна башка тилдеги сөздөрдү киргизе алганбыз. Ошон үчүн айтам мен, бул сөздү өлтүрбө деп айтам да, өлгөн сөздү тирилт деп. Эгерде биз ар кандай баягы элибиздин манастагы, мына биздин улуу жазуучуларыбыздагы, алардын чыгармаларындагы калган сөздөрдү алып чыгып, колдонуп, элге жарыя кылып, эл менен сүйлөшкөндө, жазганда ошону колдонуп калсак, бул өзү кайра тирилет деген сөз. Ошондо да антпесек биз улутубуздун тилдик корун жардылантабыз да. Демек агай, тилди жогото алыш бул өтө бир коом үчүн коркунучтуу нерсе экен да. Анан ооз-эки жазуу маданият, ооз-эки сүйлөө маданиятыбыз бизде артта калып баратат. Биз азыр сүйлөшпөй калдык, телефондон жазышабыз, интернеттен жазышабыз, жанагындай тиги башка тилдин сөздөрүн кошуп алып сүйлөйбүз. Ошон үчүн бизде ооз-эки сүйлөө маданиятыбыз жардыланып бараткандыгын айтсак болот да. Агай, анан ошол кантип кайра калыбына келтирип, кайра кантип оңдош керек ошол нерсени? Кантип намысыбызга келишибиз керек. Ар бир адам өзүнө көз каранды. Улуттук намысыбызды коргошубуз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн улутубуздун өкүлү болгондон кийин өзүбүздүн улутубуздун наркын, салтын, мыкты каадаларын карманышыбыз керек. Тилдин өзү эң биринчи нарктуулук тил. Тилибизди сактабасак, анда нарктуулугубузду, анда биз барктуулугубузду, каадаларыбызды сактайбыз деп, салттарды сактайбыз деп эле коелу. Эгерде тилибизди жоготсак, анда биз баардыгын жоготобуз да. Туура айтасыз агай. Анан сизди биз бир гана ошол чыгармачыл инсан катары билебиз, обончу катары билебиз. Деги эле обончулукка кантип келип калдыңыз эле? Деги эле кандай учурда обон жаратасыз? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Мен бул тараптан кеп калганда сөз түрдө баягы Тайкенин таасирин айткым келет да, гендик таасирин. Тайкем Эсенкулов Шакин деген обончу болгон, жазуучу болгон, журналист болгон, комузчу болгон, мыкты инсан болгон, театр ишмери болгон. Мына ошол нерсе апабыз аркылуу, апам Букен дагы ушундай таланттуу болгон. Мына ошол аркылуу бизге келди деп эсептейм. Мен бир туугандарым баардыгы жакшы ырдашат, аккордеонду мыкты ойношот, комузду мыкты ойношот, ырдашат, ыр жазышат, ушундай да, баягы таланттуу. Анан ошол нерсе менде, бирок мен кеч бул жагына кириштим да. 45, почти 50-гө жакындаганда мен обон жаза баштадым негедир эле. Эмнеден улам таасирлендиңиз? Мен бул көп нерсени айткым келет да. Мисалы, ошол жанагы айтканда, экинчи бир мындай тоодо жүрүп, тоодо баратып, ушул тоонун бийик тоо, жапыс тоолор, ушу бир ноталар сыяктуу бир кайрыктар менен келип,
Анан кийин мына мен обончулар менен көп иштедим. Ошол обон жаза баштагандан баштап мен обончулар Кадыралы Артыков менен, Ханике Эралиева Бөдөшевтер менен, Жолдошбек Исраиловтер деген, Айбек Карымовтар менен ушу байланышып көп иштеп жүрүп, мына ошолордон дагы мен таасир алышым мүмкүн. Бирок мен дагы бир нерсе, мен фамилиям Ырысбаев болгондуктан мен Ырысбай Абдыкадыровду дагы Ырысбай эке деп көрүп калган учурларымдан баштап мен Ырысбай эке деп жүрдүм. Анан ошол Ырысбай акенин бир түшүмө кириши дагы себеп болду да. Аян бериптир да демек. Ошол менин балким ушундайдыр. Аны мен ошондон кийин эле мен патриоттук жанагы мекен болбосо ата журт көзүндөй деген, Бакыт күлүү деген, Апа кем деген обондорду биринин артынан бирин жазып эле анан ырчыларга ырдатып, аны өзүм да ошого аралашып кеттим да. Бир жылда 5-6 дана обон жазып жүрдүм. Анан обон деген кээде ушундай обон ушундай бир ар кандай шартта көчөдө баратканда келет, тоодо жүргөндө келет, жоксо жамгыр төгүп ушундай карабаластап жүргөндө келет, кээде түндө уктап атсам келет, ушундай баягы бир идеядан улам келет. Мен отуруп алып мынауга мен обон жазайынчы десем келбейт. Анан агай ошол учурларды кармап калыш керек да, Анан ошол учурда кармап калыш керек. Ошол мындай оригиналдуу, нукуралуу бир саптар, кайрыктар болсо абдан жакшы да. Баягы бир идея келсе, ошол идея бир ыр менен, анан кайрык менен келет экен да. Өзү ушундай бир нерсе болсо керек. Анан мен көп эле обондорум ошол күтүүсүз карбаластап жүргөндө келет. Анан ошону мен телефон азыр жакшы болуп калды го. Телефонго кыңылдап коем. Жаздырып коем телефонго, диктофонго. Анан кийин обончуларга алып барам. Моундай обон болду. Анан нота жаздырып, аккордеонго салдырып, анан ырдатып, анан болду дегенден кийин анан ырчыларга берем да. Жакшы агай, анан деги эле азыр капчыгыңызда канча обонду ыр жазып, канчоосуна обон жаздыңыз? Мен эми бир 35-36 обон жаздым да. Обон чыгардым. Анан бир 20-дайы ырдалып жүрөт. Анан бул мен текстиме көп текст обондар жазылды. Жанагы студент кезде жазган Уча бер үмүтүмдүн каркарасы деген текстиме мына Кубаныч Ашыралиев обон жазып, мына азыр күнгө чейин почти 40-50 жылдан бери ырдалып жүрөт. Анан Кадыралы Артыковдун жанагы Мырзайым, Жашоо майрам деген дагы көптөгөн. Агай, анан жогоруда айтып кеткендей эле, мында балдар үчүн атайын жомок китептерди чыгарып келесиз. Ошол боюнча айта кетсеңиз, мына азыр бул жакта да китептериңизди ала келипсиз. Ооба, мына жерде сөз жөнүндө сөз деген бул башкача китеп, сөздүн мааниси, маңызы, тагдырды мугалим деген бүгүнкү күндүн мугалиминин тагдыры. Мугалим эле эмес, коомду баягы тарбиялоодагы мугалимдин орду да, адамдын тагдырын жазуудагы мугалимдин жашоосу сыяктуу чагылдырылды да. Ал эми обондор, жомоктор өзү мындай болот да. Бир окуянын сабагы жомок болот. Бир адамдын жүрүм турумунун сабагы жомок болот. Мына ошондон элдик жомоктор өзүнүн турмушунан эле алып, кийинкилерге сабак кылыш үчүн жомокторду чыгарышкан. Мисалы, жаныбарлар жөнүндө, турмуш жөнүндө, бир сыйкырдуу, бир кереметтүү нерселер жөнүндө кыялданып. Анан ушул нерсе, бул тарбиялык жагы өзгөчө. Эл өзү жомок менен тарбиялаган, улам кийинки муунун жомок менен өстүргөн, жомок менен кыргызды кыргыз кылган. Анан эми менин педагогдук жагым дагы ушул жомок жаратканга алып келдиби деп ойлоп коем да. Мына бул союз кыйрап, эгемендүүлүк башталганда бизде ушундай баягы
улуттук тарбия бериш керек, улуттук баягы эрежелер менен балдарды үйрөтүш керек жашоого деп калган кезде мен элдик жомоктордон алып анан китептерге киргизе баштадым да. Анан эле алар көлөмү чак келбейт кээде, анан тематикага туура келбейт дегендей. Анан өзүм эле аңгеме жазып, өзүм жомок жаза баштадым. Мына ушул шарт мени ошого алып келди окшойт. Анан баягы адамдын жан дүйнөсүндө бала кезден баштап сиңген нерселер бар экен да, анан ошол зарылчылык болгондо ошолор чыгат экен өзү эле. Мен анткени баягы бала кезде чоң атам Ырыспай, чоң энем Тажыбы менен баягы чоң үй бүлөдө ошолордун таасиринде жүздүк да. Баягы чоң атам менен чоң апам жомокду аябай билчү. Табышмактарды аябай билчү. Анан бизде баягы кечинде жатканда жомок айтып, түрдүү жомокторду айтып, жескемпирлер жөнүндөгү жомоктор, каардуу хандар жөнүндөгү баягы тиги ушундай да. Аны ошолор биздин аң сезимибизде калган экен. Мына ошол нерсе зарылчылык убакытта анан кийин чыкса керек. Анан мен 70тен ашык жомок жазып турмун. Жалпы 70тен ашык балдар үчүн. Анан ошолорду эмчен балдар үчүн бар, өспүрүмдөр үчүн бар. Анан кийинки кездерде социалдык жомокторду жаза баштадым, тарбия берүүчү, социалдык бүгүнкү күндүн коомдун өзүнөн эле. Ал кандай агай? Жалпы баягы кичүү муундарга гана тиешелүү эмес, социалдык жалпы муунга. Өспүрүмдөр. Себеби бизде өспүрүмдөр адабияты дээрлик жок да. Мисалы Айтматовдун жанагы эрте ийилген турналарындагы өспүрүмдөр бар. Же болбосо мына Төлөгөн Касымбековдун романдарында, аңгемелеринде өспүрүмдөр бар. Анан дээрлик өспүрүмдөрдүн турмушка аттанар кезиндеги, адам болор кезиндеги, бир турмушту үйрөнөр кезиндеги мындай образдар, окуялар дээрлик жок экен да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө ошол балдарга, өспүрүмдөргө ушундай образдар аркылуу тарбия берүү, ушундай бир үлгү образ берүү сыяктуу нерсе менен мен көп огун жаздым да, көп жомок жаздым. Аны ошолорду азыр мында сахналаштырып, мындай баягы театрда койдуруп, ушундай аракет кылып атам. Мисалы мына ол 2019-жылы, 2020-жылы баягы пандемиянын алдында Нарын областык театрында менин Адам Пери деген жомогумдун негизинде пьеса койдук да. Ошондо баягы адамдардын чөйрөсүнө, адамдардын жашоосуна перилерден кошулат да, аны адамдарды тазалайт, адамдардын коомун оңдойт дегендей да. Анан пандемия болуп кетип, ошол нерсе токтоп калган да. Эми мына бүгүнкү күндө кайра жандандырсак деп атабыз. Ушул менин азыркы оюм ушул жомокторду сахналаштыруу, жомокторду баягы тиги анимациялык фильм катары чыгаруу аракет болуп атат. Мен бул жагында кызым Айгерим сценарийин жазышып, артисттер менен үн кошуп, Адамдын пейили деген 8 мүнөттүк анимациялык фильм жасаганбыз. Азыр мына соц тармактарда жүрөт. Ошол сыяктуу балдар сахнасын, жомок сахнасын, жомок экранын жаратуу боюнча бир аракеттер болуп атат. Туура айтасыз, агай. Демек ошол баягы сахналаштырылып берилсе дагы бул таасири дагы көбүрөөк болот болуш керек. Кайра жакшы болот. Агай, анан ошо жомок деп дагы сөз кылып калдык. Анан мурда жомокторду сиз айткандай көп укчубуз. Мен деле кичинекей кезимде жанагындай Жескемпир, анан Айдагы кыз деген жомокторду угуп калганда азыр эстеп кеттим да. Анан азыркы учурда ата-энелер балдарына жомок окуп бербей калгандай. Негизи эми бул баягы 70-80 жылдардын ичинде бизде момундай бир
улуттук деградация маалы болгон экен. Ошондой бир мындай мисалы Замирбек Үсенбаев акыркы төкмө, Уркаш Мамбеталиев акыркы манасчы. Бул болсо акыркы комузчу, мындан кийин комузчу болбойт, мындан кийин төкмө, мындан кийин манасчы болбойт деген ой менен жашаган кыргыздар. Мына ошол нерсе бизди бир топ нерседен алакты кылган экен. Ошонун таасириндеги, ошол кездеги баягы төрөлгөндөрбү, ошол кезде ошолордун таасиринде жүрүп калгандарбы, бирок ага ишенбей, жок кантип эле дегендей болчу да, таң калуу менен. Ана бүгүнкү күндө мына канча ондогон манасчылар, ондогон комузчулар, ондогон төкмө акындар чыгып кыргыздын баягы руханий мурасын кадимкидей жандандырды, өнүктүрүп атат. А бирок ошол эле кезде биз азыр техникалык баягы ургаалдуу заманга келдик. Бүтүндөй жашообуз техникага, автоматташтырууга, бүтүндөй интернетке, бүтүндөй соц тармакка кирип кеткен учурда дагы бир жолу деградацияга келип атабыз. Мына руханий деградацияга келип атабыз кайрадан да. Себеби китеп окубай баратабыз, жана өзүң айткандай жомокторду эске албай баратабыз. Балдарды азыр жомок айтам десең укпайт. Ошон үчүн мен телефондон эле көрүп алайын. Ооба, телефондон көрүп алышат. Мен бирок өзүмдүн тажрыйбамда неберелериме отургузуп алып жомок айтып берем. Бирок жомоктун методикасын билиш керек. Ата-энелер жомок айтып берүүнүн методикасын билиш керек. Үн менен кантип бериш керек, кыймыл менен кантип бериш керек, окуяны кантип бериш керек, образдарды кантип ачып бериш керек. Балдар кантип, балдардын көңүлүн кантип буруш керек. Мына ушул сыяктуу мен ыкмаларды колдонуп балага китеп окуп берүүнүн технологиясы деген китеп жаздым. Демек, балага китеп окуп берүүнү дагы технологиясы. Анда бир ыкмасы, технологиясы болот экен да. Мына биздин ата-энелер мына ушуну үйрөнүшү керек да. Мен баягы жылы бир макала жазгам. Ошондо бир жаш энелер менен бир сүйлөшкөн эсимде да. Сен балаңды 5ке бөлөсүңбү? Десем, 5ке бөлөбөй калышты көбү. Азыр ар кандай бир каражаттар турмушубузга кирип калды. Анан 5ке бөлөгөндөр деле айтат, эми уйкусу келсе 5-ын ырдабасаң деле уктап калат. Дейт да. Болбосо жок, мен баягы ыңгылдап ырдап берем 5-ын деп айтышат. Болбосо ошол жана айткандай уктап кал 5-ырсы эле уйкусу келсе уктай берет деп калат да. Болбосо азыр эмне? Телефонду кармата койсоң, бала соорунот. Телефонду ала койсоң, ыйлайт. Телефон менен балдарды мына кечээ дагы айтып атат. Оюнчуктардын баары чаң басып калды. Биз ойногон оюнчуктарды балдар ойнобой калды. Азыр мына балдардын алаксыздары дагы, ойноору дагы, көңүл ачуулары дагы ушул телефон болуп калды. Бирок агай анын ошончо бир терс таасири болуп жатпайбы? Балдардын тили чыкпай калып атат. Аң сезими жагынан дагы өнүкпөй калып атат. Кичинекей кезинен эле телефон карматып койгон. Мына ушул нерсе биз айтып атпаймбы, жана руханий деградация алып барат бул. Ошон үчүн бул ден соолугун да бузат. Бул мамлекет чара көрүш керек. Мына жакында президент жакшы бир нерсени айтты. Балдарга мүмкүн болушунча телефонду кармаганды азайтыш керек деп. Мына дүйнөнүн чоң өлкөлөрүндө азыр мына мектеп курагандагы балдарга мектепке бардыбы телефондон алып коет. Жок дегенде сабак убагында карабасын телефонду, сабак убагында кадимкидей билим алсын, талим тарбия алсын деген. Бул жакшы. Анан кечинде айрым учурларда ата-энелер өздөрү ошол бир механизм бар экен, телефонду башкарат экен да. Балдардын түнү менен телефон карап отурбай, 1 саат, 2 саат, балким 1 саат телефондон бир керектүү нерсесин алат, анан кайра өчүрүп коет. Анан бул өзү
мурда бир бар эле интернет менен иштөөнүн этикасы деген. Ошон үчүн биз кыргыздар телефон менен иштөөнүн этикасын үйрөнсөк жакшы болот болчу. Жакшы агай. Эми сиздин алдыдагы бир пландарыңыз, чыгармачылык кечем дагы болот деп калдыңыз, ошол боюнча айта кетсеңиз. Мен чыгармачыл кечелеринден бир нече жолу өткөрдүм. Юбилейлерге өткөрдүм, маракелерге байланыштуу. Анан мында жөн гана могул балдар үчүн аңгеме жомокторумдун жыйнактарын чыгардым, повесттеримди чыгардым. Мындай чоңдор үчүн, жалпы эле окурмандар үчүн бир канча китеп чыгардым. Сөз жөнүндө сөз деген китебим дээрлик 7 жолу басылды. Сөздүн маани маңызы элге керектүү. Мына ошоларды жана бет ачар кылып коеюн. Бир аз элге бирден көңүлүн буруп коеюн. Анан жаңылардан элге тартуулап коеюн. Анан деген эле максатта. Анан бул кече ушул 3 тараптан окумуштуулар, чыгармачыл адамдар сүйлөшөт. Мисалы, көркөм адабият боюнча бирөө, обончулук боюнча бирөө, илимий багытта бирөө сүйлөйт. Анан негизинде окуучулар келишет, студенттер келип ыр окушат. Анан ушул бирок бул жерден бир нерсени айтайын деп атам. Кечемдин бир кечеме ат койдум. Аталышы кандай? Сүйөлү ата журт, сүйөлү асыл журт Кыргызстанды деп. Биз Кыргызстаныбызды сүйбөсөк, ким сүйөт? Кыргызстаныбызга биз кызмат кылбасак, аны көтөрбөсөк, ким көтөрөт? Ошон үчүн баягы сүйөлү Кыргызстанды деген бир жакшынакай хор бар. Аны бул Ала Медин районунун музыкалык мектебинин окуучулары даярдап атат. Ошол чыгарманын идеясы менен бир угармандар, көрөрмандар, анан келген баягы достор бир жакшы бир ой менен кетсе деп ошол даярданып жүрөсүздөр. Коюп, ошо менен аракет кылабыз. Анан агай, сиз атайын убакыт бөлүп биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында сиз менен маектешкен өтө кызыктуу болду. Көптөгөн кеп кеңештериңиздерди дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө айтып кеттиңиз. Келиңиз, сизге эркин микрофон болсун. Эми мен мындай айткым келет да, биз бала кезде ошол ар тарабы тоо болгон, кышы узак болгон, жарым жыл кыш болгон, борбордон эң алыс болгон Саргамыш деген айылда чоңоюп, биз ал кезде биз бала кезде баягы борбордон алыс болгондон да эмес, баягы борбор менен байланыш такыр аз эле. Электр жарыгы деген жок эле. Газета, журналдар деген бир айда бир келчү. Машина жол деген жок эле. Телевидение көрсөтүү деген жок болчу, телевизор жок болчу. Биз жанагы элдин салты наркы менен, анан улуулардын сөзү менен, ошолордун тарбиясы менен. Анан ошол чоңойдук дагы ушул жерде жакшылап билим алсак гана биз борборго бара алабыз. Билим ала албасак ошол жерде кой кайтарып калабыз деген нерсе бизде жан дүйнөбүздө болор эле. Ошон үчүн биз умтулуп жашадык. Мына бүгүн эми биздин балдар көрбөгөн, билбеген, барбаган эмне гана жер калды. Бүт дүйнөнү азыр алаканыбызда салгандай көрөбүз. Кайсы дүйнөгө, кайсы өлкөгө, кайсы жерге барып жашагыбыз келсе, кандай жашагыбыз келсе, бизге эмнени көргүбүз келсе, эмнени алгыбыз келсе, эмнеге жеткибиз келсе, баардыгы даярда болот. Ошон үчүн биздин умтулуу менен жашаганыбыз бизди көп нерсеге жеткирди деп эсептейм. Ошон үчүн биздин балдар, жаштар умтулуп жашаса дейм да. Баягы өзүнүн максатын алдыга коюп, ошого жетем деп
бүт баардыгын өзү ойлонуп, өзү жол баштап, бирөөнү ээрчибей, акылы менен, ыйманы менен чоңойсо, мына ошол балдардын келечеги кең болот, элибизге, журтубузга пайдалуу бир инсандар болот деп эсептейм. Мына бизге, мен жаштарга, балдарга мына ушул нерсени каалайт элем. Агай рахмат, сизге дагы чыгармачылык ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө окумуштуу акын, оончу, балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев агабыз менен өзгөчө сонун бир маек болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.